Президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевдин тапшырмасына ылайык өкүлдүн биринчи орун басары Нургазы Асылбеков Бакай Ата районуна иш сапар менен барып, тазалык, жол, курулуш иштери менен жерине таанышып чыкты. Иш сапардын алкагында район аймагындагы жолдордун абалы, көчөлөрдүн тазалыгы жана инфраструктура маселелери каралып, тиешелүү жетекчилерге тапшырмалар берилди. Таңкы 6-да башталган жумуш күн алгач Бакай Ата районунун борбору Бакай Ата айылындагы борбордук көчөдөн башталып, жол жээгинде өскөн чөптөр, тазалык, көчөдө илинген көрүнөк жарнактар, борборлук парктын абалы боюнча кемчиликтерди көрсөтүп, жетекчилерге бир канча тапшырмалар берилди. Жалпы айыл аймактагы негизги көчөлөр менен жөө кыдырып таанышкан облус жетекчисинин биринчи орун басары Нургазы Асылбеков жергиликтүү тургундарга дагы айылына тегерегин таза кармоого чакырып, жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп өттү. Бул иштин негизги максаты жашоочулар үчүн таза, коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүү болуп эсептелинерин баса белгилеп айтып өттү. Бул багыттагы иштер мындан ары да ыйгарым укуктуу өкүлдүн көзөмөлүндө болуп, жарандардын жашоо шартын жакшыртууга багытталган демилгелер үзгүлтүксүз улантылаарын баса белгилеп, кыска убакытта берилген тапшырмалардын аткарылуусу көзөмөлгө алынаарын айтып өттү.